Кыргыз милициясынын түптөлгөндүгүнө 101 жыл. Бир кылымдан ашык тарыхы бай милиция кызматкерлери үчүн акыркы жылдары мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурууда. Алсак, бүгүн эле Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн майрамдык салтанатта республикада милиция кызматкерлерине 101 унаа тапшырылса, 35 жаңы имаратты онлайн Садыр Жапаров ачууга уруксат берди. Анын 9-у Талас облусунда болсо, 3 райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн имараты, 5 аймактык бөлүмдөр. 40 миңге жакын калкы тейлеген Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн заманбап имараты бүгүн бүтүп пайдаланууга берилди. Айта кетсек, 27 иш бөлмөдөн туруп 750 чарчы метрди түзөт. Негизи бул жерде заманбап бардык шарттар түзүлгөн. Имараттын ачылышына өлкө башчысы Садыр Жапаров онлайн катышты. Талас облусу боюнча Манас районунун ички иштер бөлүмү. Келген коноктор Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн жаркыраган жаңы имараттын ичи менен таанышып өттү. Кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата бүткөрүлгөн Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн заманбап имараты мамлекет тарабынан каржыланган. Бул күнү салтанаттуу ачылышына келген облус башчысы Эрмат Жумаев коомдук коопсуздукту сактаган милиция кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап өттү. Бардыгыңыздарды мына областыбызда болуп аткан жакшы майрам ачылыш менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жаңы эле урматтуу президентибиз белгилеп кеткендей, дагы да болсо ушул элибизге кам көрүү максатында ушул биздин ички иштер кызматкерлерине жакшы шарттарды түзүп берүү максатында өлкө боюнча мына 35 жерде ачылып жатат. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, эми мындан бир 10 жылдар мурун тилекке каршы көп Кыргызстан боюнча биздин инфраструктура, анын ичинде ушул ички иштер кызматкерлери кызмат өтөгөн имараттар бардыгы тең абдан начар акыбалга келип калган. Кудай буйрса, мына акыркы 3-4 жылда өлкө боюнча абдан чоң курулуштар жүрүп жатат. Анын ичинде ушул ички иштер кызматкерлерине дагы абдан жакшы бир шарттар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, мамлекетибиз дагы бир 5 жылдын ичинде Кыргыз элине коопсуз өлкөнү толук кандуу түзө алат деген ишеничтемин. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалык начальниги Азенбек Козукеев мамлекет тарабынан акыркы жылдары милиция кызматкерлерине жакшы көңүл бурулуп, бир катар алыс аймактарга чейин заманбап имараттар курулуп жатканын айтып өттү. Биз бүгүн Кыргыз милициясы 101 жылдык мааракесинде Манас районунун ички иштер бөлүмүнүн жаңы имаратын, ошондой эле спорт залын жана аллеясын ачуу аземине чогулуп отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекетибиз жаңы багат алып, өлкөбүздө бир топ өзгөрүүлөр жана жетишкендиктер орун алууда. Аны менен катар ички иштер органдары дагы артта калган жок. Бүгүнкү күндө милиция тарабынан калкка сервистиктеги көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле элдин ишенимин жогорулатуу боюнча бир топ иш аткарылууда. Мисалга кетсек, коопсуздук камсыздоо, видеокамера орнотуу, алардын натыйжалуу пайдалануу үчүн күнүмдүк ишке айланып калды. Милиция кызматкерлери замандын талабына, замандын өзгөрүшү менен тең жаңыланып жатат десем жаңылышпаймын. Мамлекет тарабынан ички иштер органдарына өзгөчө көңүл бурулуп, кызмат өтөө шарттарын жакшыртып, материалдык техникалык база чындалып жаткандыгына дагы бир жолу күбө болуп отурабыз. Манас району, анын ичинде Манас райондук ички иштер бөлүмү Талас облусунда орду маанилүү. Өзүңүздөргө белгилүү, Казак Республикасынын тектешип 2 чек ара посттору жайгашкан. Аталган өткөрүү посттору бир гана облус эмес, жалпы республикабыз үчүн маңыздуу жана коңшаш мамлекеттер менен чектеш аймактар өздөрүнүн тиешелүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ. Андан соң Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жаныш Токторбаевга милициянын полковниги наамы тапшырылды. Милициянын полковниги кезектеги наамын алууга келди. Мөрөттөн бурда урматтуу катышуучулар. Мурунку эски имаратыбыз шарты өтө начар болчу. Азыркы имаратыбыз заман талабына жараша заманбап болуп салынды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мурунку имаратыбызда кабинеттер тар болчу, кызматкерлерге кабинеттер жетишсиз болчу. Азыркы имаратыбыз салынганына өлкө башчыбыз
Садыр Нуркожоевичке жана ички иштер министрине терең ыраазычылык билдирем, өзүм атыман, өздүк курамдын атынан. Мен эң биринчи ушу ички иштер органдарында кызматта баштаган жерим ушул Манас району болот, Талас областынын Манас району. Манас району ички иштер бөлүмүнө 2017-жылда тергөө кызматынын тергөөчүсү болуп дайындалгам. Ал убакта иштеп жүргөндө шарттар эскироодо иштегенбиз. Бүгүнкү күндө заманбап технологиялардын өнүккөнүнө байланыштуу жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жакшы күч структураларына көңүл бурулганына байланыштуу мына жаңы зыңгыраган имаратта кызмат өтөп баштоодобуз. Бүгүн мына ачылуу азем болуп атат. Бул күнү Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамына милициянын көчмө кабылдамасы үчүн атайын унаа берилди. Ушул актыктай болуп, элдин керегине жарап, жакшы машина болсун. Андан соң 2000-2003 жылдары Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келген Анарбек Сопубековдун айкели салтанаттуу ачылды. Анткени Анарбек ага бир топ жыл милициянын катардагы кызматкеринен баштап жетекчилик кызматты аркалап, дал ушул бүгүн курулушу бүткөн жаңы имараттын жерин бир кезде милициянын райондук бөлүмүнө алган. Андыктан арабыздан өткөн Анарбек аганын атын унутта калтырбоо максатында Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараттын короосуна курулган спорт залга дагы Анарбек аганын ысымы ыйгарылды. Александр Волков үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени Манас райондук ички иштер бөлүмүндө криминалист болуп эмгектенет. Жаркыраган жумуш орду эми жаш кызматкердин иштөөсүнө шарт болду. Буга чейин андай кабинетти мен оюмда да жана арманда көргөм. Азыркы учурда криминалистика кызматынын эксперт криминалистмин. Ошол столдогу ошондой эле жаңы имаратта биз ишти баштайбыз. Баштаганда да эле биз окуя болгон жерге чыкканда атайын бизде чемодан бар. Чемоданын ичинде бүт принадлежностьторубуз бар. Мыкты эксперт криминалист болгондон кийин мен ошол жумуштан шык берди. Мага кандай бир стимул берип отур. Ошондой эле бул күнү Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылды. Бакай Ата районунун ички иштер бөлүмү. Райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын оңдоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Мында кызматкерлер үчүн заманбап шарттар түзүлүп, жумуш бөлмөлөрү, жыйындар залы оңдолуп, пластик терезелер, заманбап эшиктер коюлду. Имараттын ички жана сырткы көрүнүшү кооздолуп, астына асфальт басылып, саптык аянтча жасалды. Кызматтык автоунаалардын токтоочу жайы курулду. Имараттын алды көрктөндүрүлүп, гүл көчөттөр отургузулган. Жергиликтүү тургундар заманбап имаратта иштеген милиция кызматкерлерине ийгиликтерди каалап, калктын тынчтыгы үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Район ачылгандан бери бир да жолу оңдолгон эмес. Эми чынын айтканда, катуу айтып койгондой болбойн, ичи каралбай калганда, мына көрүп турасыңар, жаркыратып, бүт таза, тегереги гүл, берге келсең оорубай да каласың. Кылмыш да болбой калат. Иштеринде ийгилик, баардык эмне кааласа, ошонун баардыгы кабыл болсун да, элибизде тынччылык болсун. 30 жылдан бери карабаудан каралбай, ошол баягы милициялар турган, бирок каржынын жоктугунан эч ремонт болгон эмес, тозулуп кеткен чындыгын айтканда. Бизге элди коргой турган милиция керек, тынчтык керек, биримдик керек. Мындай жаркыраган жаңы имаратта милиция кызматкерлери калкка талыкпастан кызмат кыла беришерин айтышат. Урматтуу президентибиздин, урматтуу министрибиздин жетекчиликтин кулуу астында кыска мөөнөт аралыгында жакшы өздүк курамга шарттар түзүлүү менен жыйынтыктадык. Мурунку абалы жогоруда көрүнүп тургандай ушундай аябай начар абалда болчу. Колдоо алынып, жакшы шарттар түзүлүп, ар бир кызматкер иш бөлмө менен, техникалык база менен, эмеректер менен камсыздалып, райондун жашоочуларына, келген конокторго, тургундарына коопсуздугун кароо менен кылмыштуулукта күрөшүүдө, алдын ала ыкчам иштерди жүргүзүүдө бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп, жакшы заңгыраган чоң шарт түзүлгөн имаратта иш алып барып атабыз. Ушул эле күнү Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңыланган имараты ачылды.
толук реконструкциядан өткөн 2 кабаттуу имаратта 14 иш бөлмө жайгашкан. Кабинеттер жарык, жылуу, керектүү эмеректер менен жабдылган. Мында жаңылануу эң оболу милициянын ишин жакшыртууга багытталган. Ошо биздин кабинет мурда деген биз башка кызматкерлер менен, башка службалар менен чогуу отуруп бир жерде кызмат кылчык да. Азыр бизге мына шарттар түзүлдү. Бир өзүмдүн кабинетим жана өспүрүмдөрдү биз кабыл алганда алар обязательно ата-энеси менен келет. Ата-энеси менен келгенде биз мынакей кабыл ала турган жерибиз ушул жерде. Мурда кызматыбызда ушул жаңы эмеректерден да биз аябай аксап келгенбиз. Мынакей азыркы болсо бүт баары жаңы. Бул биздин иш кагаздарыбыз ушундай бир шифоньерде турчу бар жыйылып. Мынакей азыр баарын өзүнчө бөлүп, ар бир кызматкердин мынакей фамилиясы турат, ошонун өзүнүн иш кагаздары бирде бүт бар бекитилген да. Буга чейин биз иштеп келгенбиз, шарттары жок, компьютери жок болчу буга чейинчи. Момунда кагаз чыгаратын кагаздары жок, ошо 5-6 кызматкер биригип чыгарчы. Мисалы биз идеян кызматкерлер ушул бирден берди да. Мурда деген биз деген башка службаныкына барып, же дежурный часть кылып туруп, ошол жерден биз кагаз чыгарып алчык да. Азыр биз ошол жерден эле отуруп, ошол жерден чыгарабыз, ошол жерден катыбызды жазабыз мекемелерге. Ушул жерден иш кагаздарыбыздын баары ушул жерден бүтөт. Ушул шартка биз аябай кубанычтабыз. Талас райондук ички иштер бөлүмү 70 миңден ашык калктын коопсуздугун көзөмөлдөйт. Мында тергөө кызматы үчүн кошумча имарат курулуп, жыйындар залы, ашкана соңдолду, спорт зал салынып, кызматкерлер үчүн шарт түзүлдү. Эми бул жерде мен өзү жаш өспүрүмдөр иштөө инспекциясы кызматкери болгондуктан бизде бул жерде өспүрүмдөр да келип достукту чындап кылмыштуулук, укук бузууларды алдын алуу максатында ошол жерде спорттук иш-чараларды өткүзүп турабыз. Өзүбүз жумасында 2 жолу машыгуу иштерин кылып турабыз. Мындай болду беле негизи? Мындай шарт жок болчу, биз сыртта гана машыгып жүргөнбүз. Эми Кудай буйрса ошол залдын ичинде биз өзүбүздүн ден соолукту чындап спорттук даярдыкта болобуз. Абдан жакшы шарт. Бу да ошо ички иштер кызматкерлерине ишине ийгилик каалайт элем. Моундай азыркы заманда ушундай бардык шарттар курулуп аткандан кийин эл үчүн, жер үчүн кызмат кылууга болуш керек да ар дайым ошол. Мындан мурда ушул имарат ушул айылдын көркүн да бузуп турчу эле да. Мына бүгүнкү күнү ушу 1-ноябрда ушунчалык айылга, Көгөй айылына ушунчалык көрк берип, элдин маанайы нары бери өткөндө ушундай суктанып карап, биздин айылдагы ушундай жаңырат экен деп, биздин да сүйүнүчүбүздө чек жок. Мына бүгүн өзгөчө сонун күн. Биринчиден кесиптик майрам, экинчиден ошо кесиптештер, милиция кызматкерлери жаңы имаратка киришип, сүйүнүчтөрүндө чек жок. Майрамдары куттуу болсун, өмүрлүү болушун, менин милициям мени коргойт деген атта дайыма сак саламат жүрүшсүн. Айта кетсек, бул күнү Кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата Талас облусунда 9 объекттин ачылышы болсо, анын 3-өө райондук бөлүмдөр, калган 5 аймактык бөлүмдөр, бардыгы заманбап жаркыраган имараттар. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас облусу.